Макгрегор 40 секундада Серонени нокаутка жөнөттү. Ирландиялык мушкер Конор Макгрегор менен америкалык Дональд Сероненин мушташы көпкө созулган жок. Макгрегор биринчи айлампада эле демилгени колго алып, Серонеге үстөкө бостук чабуул коюп жерге кулатты. Андан соң каршылашына сокку жаадырган ирландиялык мушкердин аракетин калыс токтотууга аргасыз болду жана жеңиштик Конор Макгрегорго ыйгарды. Бул беттеш АКШнын Лас-Вегас шаарында өтүп, UFC 246-нын эң кызыктуу таймашы болот деп белгиленген эле. Буга чейин UFC'нин президенти Дана Уайт эгерде Конор Макгрегор мушташта жеңсе, орусиялык Хабиб Нурмагомедов менен кайрадан беттешүүгө мүмкүнчүлүк аларын белгилеген. Буга чейин Макгрегор орусиялык мушкерге утулуп калган. Жеңил салмактын чемпиону Хабиб Нурмагомедов эми 18 апрелде Тони Фергюсон менен мушташмакчы.